Кыргызстанда кийинки жумада аяз күчүнө кирип 20 градуска чейин суук болот. Тоолуу нарында абанын температурасы минус 28 градуска дээри төмөндөйт. Кыргыз гидромет агенттиги кийинки жумада катуу суук болорун эскертти. Өлкөнүн бардык аймактарында 10 январдан тарта аяз күчүнө кирип кар жаайт. Чүй облусу жана Бишкек шаарында 12-13 январда түнкүсүн 20 градуска чейин суук болот. Ал эми тоолуу нарында абанын температурасы минус 28 градуска дээри төмөндөйт. Бул күндөрү түштүк региондордо термометр минус 17 градусту көрсөтөт. Кыргыз гидромет жолдорго күрткү туруп, андан сырткары тайгалак болорун, мезгил менен катуу шамал жүрөрүн кошумчалады. Аномалдуу суук кыштоодо мал кармоого, унаа айдоого тоскоол болуп, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Бул күндөрү үйүңүздү жылуу кармап, малды талаага чыгарбастан сарайда кармаңыздар. Алыска сапарга чыгууну, тоодо эс алууну башка күнгө пландаңыз, дейт Өзгөчө кырдаалдар министри. Жумшактан ич оору, катуудан тиш оору жаман. Сиздерге Москва шаарындагы тажрыйбалуу стоматолог Уларбек мырза өз кызматын көрсөтүүгө даяр. Пломба, тиш тарлоо, тиш алуу, протездөө, гигиеналык тазалоо, брекеттин бардык түрү, металлокерамика, цирконий жана имплантация жасалат. Бизде рентген жана консультация акысыз көрсөтүлөт. Жуманын 7 күнү тең дем алышсыз иштейбиз. Биздин дарек метро Дубровка, улица Шарика Подшипениковская 40, биздин байланыш номер +7 985 578 30 39. Байланышып келе бериңиздер. Доктор Уларбек тосуп алат. Кийинки жумада суук түшөт. Төрөбаев энергетиктерге тапшырма берди. Атка минер жылытуу мезгилинде электр кубатын үзгүлтүксүз берүү зарылчылыгын айткан. Келерки аптадан тартып аба ырайы кескин өзгөрүп, суук болушу күтүлүүдө. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Бакыт Төрөбаев энергетиктер менен болгон кеңешмеде билдирди. Өкмөттүн маалыматы кызматы билдиргендей, Төрөбаев энергетика министри Таалайбек Ибраевге жылытуу мезгилинде электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү тапшырмасын берген. Ошондой эле өлкөнүн 7 облусундагы бардык электр тармактары ишканалар алдыда күтүлүп жаткан суукка даяр туруу керектигин белгилеген. Келерки аптадан тартып аба ырайы кескин өзгөрүшү күтүлүүдө, андыктан бүгүндөн тартып Кыргызстандын бардык электр тармактары ишканалары ар түрдүү чыңалуудагы көмөк чурдондордун жана электр чубалгыларынын ишенимдүү иштөөсүн дыккат көзөмөлгө алыңыздар, деди Төрөбаев. Мындан тышкары ал акылдуу электр эсептегичтерди көбөйтүү зарылдыгын билдирип, муну менен электр кубатын жоготуулардын алдын алууга жана азайтууга болорун айткан. Өзбекстанда катуу суук болору күтүлүүдө. Окуучулардын каникулу узартылды. Коңшу Өзбекстанда катуу суук болору күтүлүүдө жана мындан улам окуучулардын каникулу узартылды. Бул тууралуу Өзбекстандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалымат кылайык, Өзбекстанда суук 10 январдан тартып башталат. Анда абанын температурасы 27 градуска чейин жетип, шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Мындан улам мектеп окуучуларынын каникулу 17 январга чейин узартылды. Окуу 18 январда башталат. Бишкекте дагы абанын температурасы кескин төмөндөп, 10 январдан кийин минус 18 градуска чейин жетиши күтүлүүдө. Маалымат булагы Супер KG.